көккө калыптан. Көк теңир кереметине өт. Көккө өткүчө же нурдангыча адамзатты кырсыктырат. Же болбосо мына кырсык адам ааламдык кызматы билбесе, аткарбаса Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Ааламдык кызмат деген эмне? Мына биринчи демек кыргыз кырсыктаптыр. Бул кандай дегенде, сен ааламдан келген өкүл экенсиң. Ааламдык кызматыңды билбесең биринчи кырсыктайсың да. Бул кыргыз болуп атпайбы? Анткени ааламдык илим, ааламдашуу доорунда кыргызга берилип атат. Сыйкыры, керемети, касиети кошо берилип атат. Ошондуктан кыргыз биринчи кырсыктап атат. Эми кырсыктын түрлөрүн окуп берчү элем, дагы бир окуп берип коеюн. Мына кайыптан илим түшкөндөн кийин Кудай арбай ошо өзүнүн буйругун кайыптан илим эле түшкөн жок. Билдирүү, сунуш, талап, тапшырма түштү. Мына тапшырмамды мен аткарып атам. Эми журналисттер ушуну билип, түшүнүп, дипломат, саясатчылар Кытайын айтабы? Улуттарга айтабы? Алардын башчыларына айтабы? Ушундай доор болот экен, ушундай эволюция болот экен деп жөнөкөй мындай дипломаттык, философиялык, улуулук сөз мыйзам менен жеткириш керек. Болбосо ошо саясатчы кырсыгат. Окмуштуу, тарыхчы журналисттер кырсыктайт. Эмнесинен кырсыктайт? Ден соолугунан, ишинен, бактысынан, ырыскыдан, аң сезими жабыркайт, бала чакасынан, пикир келишпестиктен, турмушунан, мүнөзүнөн, байлыгынан, бийлигинен, сыртына жара чыгат. Дене мүчөсү жарым жанды операция болот. Өңүн өтө суук көрсөтөт, колунан берекеси кетет, себепсиз эле чоң чыгымдарга дуушар болот, сөзү кунсуз, өтүмсүз болот. Мына урматтуу улуу журтум, момун мусулман, сен Кудайдан ошол кырсыкпайын деп суранып атасыңбы? Тиленип атасыңбы? Келчи табыгы илимге. Ошо кырсыгыңан мен өстүрүп коеюн, өсүң эле кутуласың. Суранбай, тиленбей эле. Мына ошондуктан урматтуу улуу журтум, кыргыз азыр өзүн тааныш керек болуп атат. Түндүк экенин, аура экенин, аалам экенин кыргыз өзүн тааныш керек болуп атат. Кыргыз түндүктүк ролун аткарыш керек болуп атат. Мына түндүк аалам болуп атпайбы? Түндүк бир чоң аура болуп атпайбы? Бир чоң кызмат болуп атпайбы? Мына караңыз. Эми ошол убакта эмне кылабыз? Кыргыз ошо аалам ролун, түндүк ролун аткарып калыш үчүн